Албаз Акынжанович, эми бизде Лейлек районунда ошол жол маселесинен кийинки эле көйгөй бала бакча, мектеп, ФАП. Бул эми Кыргызстан боюнча эле көйгөйлүү маселе да. Анан муну кечээ күн бир эми кылган иштеге ыраазычылык билдирип да коюш керек. Мына былтыры кайра айтып жүрүп, ошол биздин Лейлек районунда ошо Айкөл, Гордой айылдарынын балдары бара турган биздин Батыров атындагы орто мектепти мен кайра көтөрүп чыгып, былтыркы жылы МЧС барып, андан эксперттер барып изилдеп, поэтапный жана жумуштарды жасап жүрүп, мына кечээ күнү бага айылдын тургундары салышты, ошол фундамент иштер башталыптыр. Мен ыраазычылык билдирем өкмөттүн жасап аткан жумуштарына. Ошол биздин мектептин жумуштары башталып, фундаментини казуу иштери баягы абдан элди кубандырып атат да. Андан сырткары ошол Тогуз Булак айылындагы Алтын балалык балдар бакчасы, мектепке чейинки билим берүү. Мен өткөндө да айттым эле, ошол элдин жанагы үлүшү менен, элдин көмөгү менен иш башталып, анан айыл өкмөттүн тиги финансирование болуп бир аз, анан ошол 18 миллиондук иш токтоп турат бүгүнкү күнү. Иш ошону колго алып, мен азыр мына капиталдык салымдар беренесине дагы сунушту бердим. Ошол бүтпөй турган бала бакчаны, бул 50 орундуу эле кичинекей эле бала бакча. Ошо 18 миллион керек ошо бала бакчага. Элдин үлүшү бар, айыл өкмөттүн үлүшү бар бул. Анан акчаны жанагы подрядчиктерди жеп койду, тиги бу деп соттошуп атып, азыр эми ошол жумуш жарымына барып токтоп турат да. Мындай стройка, курулуш жүрүп атат. Токтоп калган дегеним, ошол эсептетсем айыл өкмөтүнөн ошо 18 миллиондук иш бар деп атат булар дагынчы. Ошон үчүн ушуну да колго алып бүтүрүп койсок деген сунушта. Андан сырткары бизде ошол Мурас айылында Жоо Казым балдар бакчасы. Бул капиталдык ремонтко муктаж болуп турат. Мектеп, Кудай буйруса, мына көп иштер болуп атат Мурас айылында. Бир топ иштерди ушул бүтүрүп атабыз. Анан эми ушул бала бакча калды, бир эле. Ошол мындай бүгүнкү күнү муктаж болуп турат. Бала бакчаны ушул капиталдык ремонттон өткөрүү жагы. Же болбосо ушу бала бакча куруш дагы керек болуп турат да. Балдардын саны өсүп атат. Бала бакча эски, бирок кичинекей болсо дагы бала бакчаны ошол майлап, сүттөп, жакшынакай кылып, ошо ремонттоп, мындай бала бакчаны иштете берет элек. Перспективада ушул бала бакча курулса деген да элдин тилеги бар. Анан ошол бүгүнкү күнү капиталдык ремонттон өткөрүү муктаждыгы бар да, ошону да муну да мен суранамын ошол капиталдык салымдар беренесине киргизүүгө. Ошол да мен айтайын дегем. Рахмат чоң.